Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына саналуу күндөр калды. Мындай ири мамлекеттик иш-чарада Нарын облусу өзүн татыктуу көрсөтүүгө камынууда. Учурда кол өнөрчүлөрдөн тартып, улуттук спорттун өкүлдөрү жана каада салтты даңазалаган сынактардын катышуучулары жерлерде кызуу даярдык көрүп жатышат. Көчмөндөр оюндарында Нарын ордосуна 15 боз ити келип, кыргыз элинин ата-бабадан калган хан көтөрүү жөрөлгөсү көрсөтүүлөрү күтүлүүдө. Учурда хан ордосунун айланасындагы боз үйлөргө байыркы аскердик туулары жана хандын асабасы даярдалууда. Хандын туусу. Муну көк асаба, кызыл туу, көйгөйлөгөн ысуучу, ак асаба кызыл туу, айгайлаган ысуучу деп манаста айтылгандай хандык кызыл түс менен берилет. Андан кийин бул жерде топостун, жылкынын кылынан жана түпөк дегендер үчөө тагылып, бул үчөө деген кыргыздын оң канаты, сол канатынан ичкилик деген уруусунун түшүндүрөт да. Андан кийин бир жерге башына айча жуулусу, найзануучу жасалат да, жерге бир чоң түпөк жасалат да. Ушу үчөө уруу бир муштумга биригип, бир хандыкты түзөт деген белгини түшүндүрөт. Чап давай, кел. Улуттук нартты даңазалап, улуу көчтүн салтын улантууну көздөгөн көчмөндөр оюндарында унутта калып бараткан улуттук оюндарга да өзгөчө көңүл бурулууда. Алардын бири салбуурун өнөрү. Учурда бул улуттук спорттун түрү боюнча да даярдык кызуу жүрүп, тайганчы Муратбек Өмүралиев каражал аттуу тайганын даярдап жатат. Булардын өзгөчөлүгү биздики Кыргызстан өзүбүз тоолуу жерде болгондон кийин, тоо шартында, тоолуу өлкө болгондон кийин тайгандарыбыз да ошол тоого ылайыкташкан да. Арабтардыкы чөлгө ылайыкташкан, казактардыкы дагы ысык жерге ылайыкташкан, өзүнүн ар бир жердин шартына жараша болгон да. Анан эми бул жерден мурунку көчмөндөрдө деле Кыргызстан экинчини болуп, биринчини арабтар алып кеткен ошо. Анан эми мында кандай болот, дагы Кудайдын буйругун көрөбүз да. Эми бир жакшы жери ушу мамлекет бизге көңүл буруп атат, ошол улуттук спорт түрүнө киргизип, спорт түрлөрүнө кошуп, мына улакка кандай көңүл бурулса, салбурунга да ошол экиндей көңүл бурулуп, мына дүйнөлүк деңгээлде мындай оюнга чыгып атпайбы, көчмөндөр оюнунан. Бул дагы чоң жетишкендик дейбиз. Муну менен катар байыркы көчмөн элинин күнүмдүк жашоо турмушу атайын сынактар аркылуу чагылдырылат. Анда кыргыз элинин салттуу тиричилиги, үрп-адаты жана маданий мурасы көрсөтүлүп, дүйнө элине таанытуу максатын көздөйт. Мында ар бир оюн шамдагайлар деген кароосуна карат. Бул буга чейинки көчмөндөр оюндарынан айырмасы шамдагайлар кароосуна гына бул боз үйдү ылдамдыкта чечүү жана ылдамдыкта тигүү конкурсуна айымдардын командасы, ошондой эле мырзалардын командасынан жалпы ар бир оюндон 12ден адам барат. Мындан сырткары биз саркеч деген улуттук этно кийимдердин мода көргөзмөсүнө дагы даярданып атабыз. Жашоо жарыш деген конкурс, бул үй бүлөлүк конкурс, ошо Кыргыздын улуттук буюму болгон боз үйдү чечүү, ичиндеги буюм теримдерди пайдалануу боюнча кароосунакы Актала району азыркы учурда даярданып атат. Ысык көл облусундагы Кырчын жайлоосунда жайгашкан көчмөндөр ааламы этно-маданий айылында Нарын облусунун ордосу орун алып, анда 15 боз ити келет. Учурда даярдыктар күчөтүлгөн тартипте жүрүүдө. Жалпысынан Нарын облусунан 362 катышуучу барат. Алар 14 улуттук спорттун түрү боюнча күч сынашып, 10 түрдүү кароосунакка катышат. Ошондой эле улуттук тамак аштардын жана уус чеберлердин этно көргөзмөсү сунушталат. Гүлбөбө Жанышбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.